Саламатсыздарбы? Кутмандуу ушак күнүңүздөр менен. Урматтуу апалар, жалпы барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эненин таманында бейиштөрү, эми жүрөгүндө мээрим келди. Урматтуу апалар, албетте сиздердин бейиш баарыңыздардын таманыңыздардын алдында, ал эми бул жашоодо өзүңүздөр биз үчүн бейишсиздер. Урматтуу апалар, бар болуңуздар, арыбаңыздар да, карыбаңыздар. Ең бірінші ене сүтін емгенбіз. Ең бірінші ене жытын білгенбіз. Ең бірінші ене жүзін көргенбіз. Еркелетсе, ерін ашып күлгенбіз. Урматтуу апалар, албетте сіздердің мейіріміңіздер менен, сіздердің бізге болгон жакшы тилек алпоңуздар менен мынакей жаркырап маңдайыңыздарда сіздерді бүгүн куттуктап отурабыз. Анда эмесе, урматтуу апалар, азыркы куттуктоо сөздү Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Жуманалиева Асел Абдумуталипова. Кол чабуулар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, энелер. Негизи бүгүн аким өзү катышып силерди өзү куттуктамак, бирок деген инвесторлор келип калды эле, ошон үчүн кечирим сурады. Анан кийин болсо куттуктоо сөзүн жеткизип коеюн. Урматтуу энелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Эне тынчтыктын, мээримдүүлүктүн, бакубаттуулуктун, сулуулуктун символу. Эненин касиети улуу. Энелер күнүн белгилөө салкка айланып, жылдан жылга өрүш алып, баарыбыз үчүн жагымдуу, жакшы майрамга айланды. Бул күнү баарыбыз асыл энелерге куттуктоо жолдоп, жакшы сезимдерибизди арнайбыз. Энелер үй бүлөлүк күйшүктү өтөө менен келечек муумдун өсүп өнүгүүсүнө арбын салымдарын кошуп келе жатышат. Биз бүгүн гана эмес, ар дайым апаларга таазим этебиз. Энелерге болгон ыйык сезим, ынтымактуу коомдо өнүккөн мамлекетте бактылуу жашоонун негизги түзөгү. Урматтуу энелер, сиздерге бекем ден соолук, жашооңуздардын бактылуу жылдары, кубанычтуу күндөрү дайыма коштоп, жүзүңүздөрдөн эч качан күлкү кетпесин. Ар дайым бар болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун, төрүбүздүн көркү болуп, урмат сыйдын үстүндө өмүр сүрүңүздөр. Майрамыңыздар кут болсун. Мынакей ушундай жакшына кайгалуу тилектерден кийин кайраладагы сөздү айыл өкмөт башчыларына жана шаар мэрлерине беребиз. Жалпы барыңыздар келип берсеңиздер, урматтуу өз алдынча башкардын башчылары, апаларга бир жакшынакай алпоңуздарды айтып, тилегиңиздерди билдирип коюңуздар. Саламатсыңарбы, урматтуу энелер, урматтуу апалар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жашообузда эненин өзгөчө ролу бар. Эне дүйнөдө теңдеши жок асыл зат. Эне өмүрдүн башаты, эне ар бир үйдүн жалпы мекенибиздин куту. Сүйүктүү апалар, сиздерде бар, сиздер дүйнөбүз бар. Дүйнөбүз түгөл. Жашообузда энелердин бактылуу, балдардын кубанычтуу күндөрү көп болсун. Уул кыз, небере чөбөрө камкордугуна, алардын жакшылыктарына, ийгиликтерине күбө болуп, узак өмүр сүрөшүңөргө тилектешмин. Бардык энелерге чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм, кең келечек каалайм. Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, эне менен баланын бактылуу күлкүсү ар бир үйдө жаңырып турсун. Барыңар дагы бир жолу майрамыңар менен бар болгула, аман болгула. Şu bizdin canımızda şunday külküңөр çıkıp, ар дайым şunday bir jakşı manayda жүрөбүз barışta. Daha bir жол майрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Нелден айтпаса керек. Жашоодо канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Бейиштер сенин таманың белгилеп кеткен пайгамбар демекчи. Амансыздарбы апалар? Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар кут болсун, ийгилигиңиздер жуп болсун, бооруңуздар бүтүн болсун, башыңыздар эсен, ден соолугуңуздар темирдей бекем болсун. Адамдын
жакшысын жакшы дейт экен, жакшынын жакшысын мыкты дейт экен. Ал эми мыктынын мыктысын Айкөл дейт экен. Андыктан силерге мен жакшылыкты, мыктылыкты, Айкөлдүктү каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ушундай кооз кеңмекен уйкусун бөлүп тең-тең эскерип багып өстүргөн энекем эмей эмнекен дейт. Урматтуу апалар, бар болуңуздар. Арбаңыздар да карбаңыздар. Сиздер үчүн жагымдуу чыгармасы менен алдыңыздар да, мээрим кызыңыздар, кабыл алып коюңуздар. Бир жакшы чыгарма сиздер үчүн болсун, урматтуу апалар. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, апалар, сиздердин бүгүнкү жакшынакай майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, кийинки музыкалык чыгарманы ыр берек катары кабыл алып коюңуздар. Кандай гана мактоолор, кандай гана асыл сөздөрдү айтсак дагы баары сиздерге жарашат. Мынакей сиздерге да бир жакшынакай кече тартуулайлы деп турабыз. Бүгүн ушул Жунушева Назикгүл апабыздын уюштурган шайыр апаларды түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл болуп отурган экен. Мына ушул 10 жылдык кечени ачып берүү иретинде мен бул жерге куттуктоо сөздү Кемин райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Асел айымды чакырып алайын. Кол чабуулар менен.
кандайсыздар апалар, майнайыңыз жакшыбы? Биз уюштурган чакан ушундай концерт болсо дагы, ушул кичинекей болсо да белек болсун, дайыма ушинтип күлкүңөр чыгып турсун, ушинтип дайыма ырдап, жадырап, жайнап, биздин жүрөгүбүздү кубантып тургула. Мен өзүм 3 баланын апасы болсом дагы дайыма апам бар болгондугуна байланыштуу эрке кысмын үйдө. Анан кийин болсо дайыма эле ушинтип эле бизди кубандырып, сүйүндүрүп тургула. Анан силерге дагы бир ирет баягы белек болсун, биздин апалар да келиптир. Биз 10 жылдыгыбызды ушул жерден өткөрөлү деп, анан кийин силерге баягы белек катары дагы ушул жерден концерт кылып уюштуруптур. Да Назым Килеже бияка чыгып койсоңуз. Биздин Акимдин атынан ыраазычылык каты бар эле. Биздин Кемин айымдар Шайыр апалар чыгармачылык тобу дайыма активдүү катышып келет биздин коомчулукта. Анан кийин болсо ошо энелер күнү менен куттуктап, сизге ыраазычылык билдирип коймокчумун. Жерин кеми
neşeli bir gecedir, ıkırmak yoldan kayman yiğitleri şu karşıma yiğittir benim dost olur darmazamı bağlar kötürgün evdir bayrağı. Festivali'nin Demirgölü topluluğunun emilgesiminden Irazsız Tatlı Cülkü Urmatlı Cunusova Nazımgül Nurgaziyevna siz Can Tayhan'ı, Şabdan Batır'ı, Ağlı, Abdullah Jalil, Nasır, Hayrgül, Samara Öngdü Zalkar salamtıkları menenden kısalgan Sarı Özün Çüydün Kemin şaharında Kemin ayındары apalar toğun üzüp Mart'ты, Salt'ты жайылтып Республикалық Шайыр апалар телефестивалының 7-ші айлампасының жиынтықтоочу майрамдық шығарышын Kemin шаар мэриясы Шабдан айылының еңбекчилери өзүңүз жетектеген жамаатыңыз менен бирдикте өткөрүп тарых барактарына алтын тамга менен калдыңыздар. Siz Республикалық Шайыр апалар телефестивалының 1-ші айлампасынан бери бардык иш-чараларга жигердүү катышып, тематикалык көрсөтүүлөрдүн жүктөлүшүнө
апалар Аалам Кыдырат долбоорунун кайрадан жанданышына себепкер болдуңуз. Келечекте жерлерде шайыр апалардын музейлеринин ачылышын, колөнөрчүлүк фестивалдарынын өтүшүнө темилге көтөрүп чыктыңыз. Кыргыздын нарктуу жана үлгүлүү байбичеси катары жетинин бири Кыдыр демекчи. 7-нчи айлампага кошул ташыл Кутман Курак 70 жашка да чыгып олтурасыз. Кош канат болуп учуп келген юбилейиңиз кут болсун. Сизге жана сиздин жамаатыңызга бекем ден соолук, uzun ömür kaaloo менен бактылуу карылыктын төрүндө бар болуңуз. Aman болуңуз. Жиеналиева Турсунай алыңыздарда Құрбылар деген шығармасымен қабыл Алдыңыздарда Сартбаева Бербет Кыргыз күйші шығармасымен.
махаббаттын сырлары кыргыз көзү картайганды жашатат кыргыз көзү өмүрүмдөн жыргалы 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 кыргыз көзү өмүрүмдөн жыргалы Өткөн мезгилден кеп салып олтуралы. Бешик бул тилек менен айтылган сөз. Бала, небере, чөбөрө төрөлсүн, тукумубуз көбөйсүн деген тилек эмеспи? Кыргыз элинин көчмөн турмушунда бешик эң ыңгайлуу болгон. Наристени сууктан, желден, шамалдан, өтө катуу тийген күн нурунан сактап, ден соолуктары чың болуп, бир калыпта чоңоюшкан. Илгери наристени киндиги түшкөндө, же кыргы чыккандан кийин бешикке салышалар эле. Бешик менен эненин кызматы бирдей десе болот. Бешик баланы өзүнүн кучагында алып жатып, коомго татнакай өстүргөн баласын сунуп берет. Бешикти илгери чоң аталары ырымдап жасашкан. Тоодо өскөн кадимки эле арчаны кесип келип, аны тазалап, ийип бургатышкан. Тоо эчкинин терисин өңдөп, аябай жумшак кылып ийилип туруп, ичке кирип алып, андан кайыш, тасма көк жип жасашкан. Чоң атасынын
колдонуп жүргөн аса таягын ырымдап, атасындай даанышман, кадырман, акылман болсун дешип, ал таякты бешикти кармаган жерине коюп, эки жагы чыгып кетпегендей, кайыш тасма көк менен өтө бекем байлашып бекитишкен. Ал кезде мык колдонган эмес. Аса таяктын баш жагына ак мончок менен кара мончокту жибек-жипке тизип байлап илишкен. Наристе ак менен караны, күн менен түн деген бар, көз караштары өсүп, таанып чоңойсун дешкен. Наристе мончокторду тарткылап, алаксып ойногон. Бешиктин аягына ийленип жасалган кичине баштыкка койдун ич майына оролгон куйрук салынып коюлчу эле. Ал май менен наристенин киндигин, мурдун, шимегин майлап турушкан. Бешиктин аягында дагы аябай жумшак кылып ийленген койдун терисинен жасалган апапакай баштыкка 9 чүкөнү ырымдап салып коюшчу. Ата бабаларынын жолун жолдосун, мал жаны көп болсун деп ырымдашкан. Ал чүкөлөрдү жүндү боегондо кошо көк, кызыл, жашыл кылып боеп коюшар эле. Наристе чоңойгондо ал чүкөлөр менен ойногон. Күлтүк бул бешиктин алдында наристенин заарашы чогуло турган идиш. Күлтүктү илгери бышылган кийизден ылдый жары чуңкур, өйдө жаган гүлдүн талдарындай кылып жасашкан. Бешикке олбокту салганда аны басып калган, жерге түшпөйт жана сынбайт эле. Күлтүктүн чуңкуруна дагы бир териден жасалган баштык кийгизилген да, ага күл салынып, улам-улам төгүлүп, кургатылып кайра колдонулуп турган. Чоң атасы койдун терисин ашатып, ийилеп, өңүн чыгарып, эки жака керип чоюп туруп, бала жаткан бешиктин алдына салган. Тери катуу ийленип жасалгандыктан баланын заарасы шырдакка өтпөй таза турган. Илгери бешикке салуу жөрөлмөсү элибизде чоң той менен коштолоор эле. Мына бешиктин жасалышы ушундай болгон.
Nar işlem iştörgölü vay Ügü kuvanıç taradola Bakkarısın ah böböp Kıdırdarı vak böböp Eş nersedin kem boğuyaş Ömürlü olğun ah böböp Келдик. Республиканын кайсы гана аймагына барбайлы ар бир айылда шайыр апалардын тобу бар. Алар катышпаган бир дагы иш-чара жок. Шайыр апалар болгону, шайыр апалар деп атка конгону 10 жылга чукулдап калыптыр. Тагырагы республикалык шайыр апалар телефестивалынын баш аты мурунку КТРК, азыркы УТРКга барып такалат. Алгачкы пайдабалы дал ошол не деген залкырлар иштеп кеткен таланттардын ордосунан 2015 жылдары башталган эле. Шайыр апалар долбооруна сынак жарыялангандан баштап береги сиздер көрүп жаткан Кемин айымдары апалар тобунун жетекчиси Назымгүл Жунушова тобу менен талапкер болуп келип каттоодон өтүп, ошол күндөн ушул күнгө чейин дал ушул көрсөтүүнүн ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жүрөт. Ошон үчүн да Назымгүл апабызды Жети Дубандагы шайыр апаларыбыз бекеринен көч башы дебесе керек. Ага себеп ал көтөргөн идеялар жана сунуштар болду. Баса анын көбү бир четинен жүзөгө ашып келе жатат. Бүгүн да Жети Дубандын апалары Жантайхан менен Шабдан Баатыр атабыздын айылына бекеринен келген жок. Себеби демилгелүү топ бир чети Назымгүл апанын эмгегин жогору баалап, экинчиден 70 жылдык юбилейин эске алып, Жалал-Абад областында өткөн гала концертте жыйынтыктоочу 7-чи айлампанын эстафетасын так ушул Кемин айымдары апалар тобуна узаткан. Алтын чечек, кут төгүлгөн, айтылуу, Шабдан Жантайхандын жерине куш келипсиздер. Келиңиздер. Кудайым кушпак кылсын. Жакшынакай кылып өткөрүп алалы, рахмат. Жакшы өтсүн иш-чарабыз, а? Min иш-чарабыз ийгиликтүү өтсүн, эжеке. Элибиз эсен болсун, апалардын элечеги башынан түшпөсүн. Ушул иш-чараны ийгиликтүү, күлүп, шайыр шатман өткөрөйлү. Болду. Мына Жети Дубан боюнча келип атасыздар. Кемин жергесине биз өтө кубанычтабыз. Мына эми чогулуп баарыбыз бирдикте ушул фестивалыбызды, майрамыбызды чогуу өткөрүп алалы, шаңдуу, элибизде тынччылык болсун. Амин. Анда эмесе азыркы ыргесебизди Назымгүл апабызга беребиз. Таң атса күн батмай бар, күн батса таң атмай бар. Байлығыңа ташып жатса да, ай күнүнө бүтүп жамалып. Арманы нурун чачса да, азиз баш берген болуп, жер түбүндө жатмай бар. Байлыкты жыйсаң болбогон, түрмөктүн баарын унутма.
келсе да қошу бұлытқа керек емес бірдей жылаңаш кетеміз қайра бір жолыдон аш күңі пенде болуыңар кімдердің ажалы жөн қойған байлығың ершеп бар қалабас мақсатың алыс бар қалабас жылбасып қалар күн дойдон Басқан жеріне Шыңғысхан өткені бұл дүйне Ту болып тұрған еміне Темірлан өткені бұл дүйне Жалғызған ұрпақ олаға Хандығын бөліп жырғаға Сейілхан өткені бұл дүйне Падыша өткені хан өткені Қылымда қанша жан өткен Сүйініш өткен зар өткен Жаралғандына барысы Қарыңды шашма қарыпқа Қату сөз айтма зайыпқа Өмір бұл келгені бері көптен Қарыңды шашма қарыпқа Қату сөз айтма зайыпқа Өмір бұл келгені бері көптен Бұлдай сайрап үніңір, ыр менен өтсін күніңір. Қазырқы ыргесені Назгүл сіңдіме ұзатып қойойын. Қолда тұрамыз апаларымызды.
рахмат. Бар болуңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар мындан ары дагы күн сайын майрам болуп, майрамдын артынан майрам кылына берсин. Сиздер үчүн бир эле күндө эмес, баардык күндө сиздерге арнап койсо дагы ал жетишсиз. Ошон үчүн апалар бар болуңуздар. Эмки Кудай буйрса 4 көзүңүздү көрүп, эмди жылда 15-майда өтүп, сиздерди куттуктаган күнгө чейин аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Ден соолукта болуңуздар. Сиздер үчүн терек ыраазычылык билдиребиз апалар. Бар болуңуздар. Kaleva nasıl bilecek?
Сейталиева Сабира. Bayramınızlar kutlu olsun. Hayırlar olsun. Elbette konsertlerinde toplamalar olsun olsun. Biz sizlerle sigortalarımız var. Sizlerle sigortalarımız böyle. Мен айланды размын. Мына қанша чуркап жүрдім өзім. Балама өзгөчө спикер болабыз. Бир кайрылдым эле. Жакшынакай иши кылып бүт баары жакшы болот эже. Бир да капаланбаңыз деген. Мына аягы кандай сонун болуп кетип атат. Рахмат сиздер көчө жардам берип көңүл буруп койгонуңуздарга өтө чоң рахмат. Эл четинде деген ушунда. Siz birdenkede koymuşsunuz. Бұл ақсақалда сөйлеп қойсын, жіберіп қойсын. Жақын арматшы. Қандай іштеп, қандай неме қылып, білесің дағы неме қылбай, жүгіріп, өнектері жүгіріп, шыншалық құрықпаны қанша жылдан бері, 10 жылдан бері алып келеді. Анан сізді шыншалық қайдан бердім, қалдым. Nasıl bir yere karşı jigit ayrı ösüp turgan jigit mana şunday apalarım şunchalik siylab bardığına şunday qilgan sağa uzun ömür dileyim ana baqat dileyim baqtılуу Siz işlerin ma'lumot ko'ribsizmi şampanya? Hurmatlı bayçiler jana qudashlar qizlar barlar бүгүнкү биздин байрамыбыз кут болсун баарлардын башыңарга кут консун ушу бизди куттуктап ушу Асылгүл байыбызды ушу элге журтка тааныштырган сага чоң таасир ошол менен бизди куттуктап баарыбыздын ушу элдин астында журттун астында көңүлүбүздү көтөргөн балдарыбызга келечектериңер кең болсун келегейлер тең болсун сөзүңөр эки болбосун ишиңер чийки болбосун ишиңер оң болсун душманыңар болбосун үйүңөр толгон бала болсун короңор толгон мал болсун аллам байбичелерге караганында кайраттуу ыймандуу бактылуу дөлөттү карылып берсин айгандардын бактысын сулаймандын тактысын берсин Yaşasın kimin ayınları? Den soğukta oldular. Aman esen boldular. Бар болса дайым, елдің керегіне жарап, қалса ананы, ел жұмырысқа жайылдып, өт бадатты. Eşinlerden ilgili ırıska gelsin, törünlerden tökülüp vakit gelsin, ırıs vakit törünlerden yetmesin, başınlardan kut ketmesin, düzsülükte ağıl etçiler başına çıkmayın, ak joltoy, ak baybiçeler oldular.